bir neçe тыбышы түшүрүлүп дагы, түшүрүлбөй дагы айтылган сөздөрдү жазууга жол берет да. Алга деп жазсак да болот. Алдыга деп жазсак да болот. Эки сөздүн мааниси бирдей эле. Кең деп жазсак да болот. Кеңири деп жазсак да болот. Кең эми кээде контекстке жараша кеңири деп айтсак болот, кээде кең деп айтсак болот. Кеңчүү деп айтсак болот. Кеңиричүү деп көп айтылбайт. Демек бул ошол маанисине караш керек да. Тексттин ичиндеги маанисине караш керек. Нак деп да жүрөбүз, накта деп да жүрөбүз. Нак сүт, накта сүт. Экөөнө тең жол берилет. Кыскасына дагы, анан узунуна дагы. Ошондой эле чуму дейт, сууга чуму. Анан муну чуңку деп айтсак да болот. Мааниси бирдей. Эки түрүнө тең жол берилет. Бүкүл бойдон деп айтабыз. Бүкүлү бойдон. Бүкүлү бойдон жеди. Суунду, мисалы үчүн. Же бүкүл бойдон деп айтсак да болот. Жазуу жөнүндө сөз болуп атат да. Силк десек де болот, силки десек де болот. Силки. Тебетегиңди силки. Тебетегиңди силк. Кар туруп калса да, мисалы үчүн. Теңир деген сөз да эки түрлүү айтылып жана жазылып жүрөт. Теңир, анан теңири. Теңир кыска түрү, теңири деген толук түрү.